Саламатсыңар балдар. Азыр кыргыз адабияты сабагы. Балдар, бүгүн биз улуу акын Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөр поэмасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максатында силер чыгарманын мазмуну жана жаралыш тарыхы боюнча таанышасыңар. Ошондой эле чыгарманын идеалык мааниси, коомдогу алган орду жана поэмадагы катышкан улуу тарыхый инсандар тууралуу таанышасыңар. Аны эмесе балдар, сабакты баштаардан мурда адаттагыдай эле үй тапшырмадан баштайлы. Үйгө тапшырма Сүйүнбай Эралиевдин чыгармаларынан силер жаттап келишиңер керек болчу. Жана жаттаганыңарды видео тасма аркылуу мага жөнөтүшүңөр керек болчу. Аны эмесе силердин тасмага көрүнүп Сүйүнбай Эралиев, эне. Дүлөй болуп калса да үнүңдү угат, сокур болуп калса да сени көрөт. Сен жок болсоң сана жеп калып курап, сен келгенде алкайсый кайра көрөп. Күтсө болот энеден укмуш жоруп, мүмкүн болсо сен үчүн турмак оруп. Алгана эмес, муну кой мени алгын деп, ажалга да бармак, ал сени коруп. Биз бүткөнбүз эненин бор этинен, бизге бөлүп берген ал жатты жанын. Бирок кантип кутулуп менитинен, кантип уктап келебиз арсын аны. Сүйүнбай Эралиев, көзгө элес, көп нерселер жагып жакпай жаныма, көп ойлорго башым келе жатышат. Окшош кылдым ыргытылган жалынга, жалбырактар кулап түшүп жатышат. Жалбыраксыз бактарактар жардашып, аза күтүп ойлап турган өңдөнөт. Жүрө берет берип кайра алмашып, тумуш деген тынымы жок дөңгөлөк. Сүйүнбай Эралиев, Токой вальсы, келетсем алдында, табигат концерти. Көл билеп жатыры, кайхиндыр талдында. Текерип, чынардын, арчанын алдын. Сүйүнбай Эралиев, Ак мөөр. Турмуш моңко, далай-далай бар сулуу. Ар сулуунун өзүнчө баркы улуу. Мөөр сыны, аппак раң, кара көз, кырдач мурун, супагай бой чарчылуу. Сүйүнбай Эралиев, 100 жылдар мындан кийин да. 100 жылдар мындан кийин да. Бул тоолор минтип турушат. Анда да бизчи адамдар карыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да. Сүйүүлөр болот ушундай. Ушунтип жерге жаз келип, ушунтип чыгат ушулай. 100 жылдар Эралиев. Калбай калды карасак каркаралар көктө ирип, кайда кетип баратат, сиңир тону бүктүрүп, үнсүз келип көпөлөп, гүлгө жатты көшүлө, айды көл суу өкөлөп, кадап жатат түшүнө. Сүйүнбай Эралиев, Ак мөөр. Мен кыйылган кыздар көркүн жазганда, ышкым түшүп ыклас отун жаксам да, аны кууду айдай күндөй деп мактап, жерден алып жеткире албайм асманга. Күнүл төнбөй кийин бугаке сулуу, күнүл ыразы элем көп болбосо аз санда. Акындыктын чабалгылыгын кечирүү, ыр сыйлаган кээ бирөөгө жаса анда. Токой вальсы, келетсен алдында табият концерти, көл билбейт жатыры, кыйындын талдын да теректен, чынардын ачыры. Сүйүнбай Эралиев, көлдөгү ак куулар. Суу ичинде кыздар сүзүп көп жүрөт. Кээде түртүп бири-бирин чөктү деп. Батыш, мөөр башкалардан бөлүнүп, алыс кетет арал жакка өткүлөп. Жыргал сезип чабак болуп чайпалат. Улам алдан толкун кырын өпкүлөп. Көрсөткөндөй меймандостук мээримин, көлдө энтигет салкын шаарын төккүлөп. Даярданып келиптирсиңер балдар. Силерге чоң рахмат.
Аны эмесе сабакты андан ары улайлы. Балдар, мен силерге акындын Ак мөөр поэмасын окуп келгиле деп тапшырма бердим эле. Бул силерге кошумча тапшырма болчу. Келгиле балдар. Алгач поэма тууралуу сөз кылаардан мурда силердин ушул поэма тууралуу көркөм окууңарга көңүл бөлөлү. Сүйүнбай Эралиев, Ак мөөр. Мен кыйналам кыздар көркүн жазганда. Ышкым түшүп, ыклас отун жаксам да, аны куду айдай күндөй деп мактап, жерден алып жеткире албайм асманга. Көңүл тойбой кейир буга кээ суу. Разы элем, көп болбосо аз санда. Акындыктын чабалдыгын кечирчү, ыр сыйлаган кээ бирөөгө жакканда. Турмуш молго далай-далай бар сулуу, ар сулуунун өз-өзүнчө баркылуу. Мөөрсүнө аппак ыран, кара көз, кырдач мурун, субагай бой чарчылуу. Ичке кашы жүрөктү урчу жебедей, саал ийилип, самай жакка тартылып. Бир жазылып, бирде азыраак жыйрылат, сүйүлүп жаткан сөз ыргагар. Күй түшкөн сөз салаңкы басыгы, жылмаюусу окшоп өмүр азыгы, сезимге аткан чайытты ачык жамалы, кайрагандай качанкы өткөн жазаңы. Сөз соңунда айлуу калат кылгырып, же бул күткөн сулуу заттар назыбы, ак сүйүүдөн эркелигин сермелейт, анткени анда жоктур жаштык жазыгы. Берки батыш шайыр кыздын бир өбү, күлгөнүндөй сыр катпаган жүрөгү. Толмоч мүчө, кой көздөрү жоодурап, оймок ооз, ак саргылдуу иреңи. Ачык неме, туура сөздү тик айтчу, учур тозуп келер деби биреби. Ынак бүтүп таттуу болсо курбулук, дайым мынтип бири-биринин тиреги. Абдан жакшы окуп келтирсиңер балдар. Силерге чоң рахмат. Аны эмесе поэма тууралуу сөз кылалы. Жакшылап көңүл буруп окугула балдар. Ата дейм. Катын алам. Кыстан да oğlum, кыстан да. Koyunumu alıp жатам. Бая мырза, сен байдың баласысың. Тең менен тезек кал менен дегендей, өз теңиңе көзүңдү түшүр. Калк арасында уламышка айланган Ак мөөр менен Болоттун арзуусу туурасындагы баян режиссер Мелис Обекеевдин колунан тасма болуп жаралган. Ак мөөр тарыхта жашап, бирок анын тагдыры тасмадагы өмүргө кошпогонун тарыхчылар айтып келишет. Тарыхка кызыгып, кыргыздын басып өткөн жолун мыкты билген Мелис Обекеев Таттуу Турсунбаеваны көрүп, анын сулуулугунан Ак мөөрдү элестетип, аталган тасманы тарткысы келген дешет. Фильм режиссердун дипломдук иши болгондуктан тасмага атайын каражат бөлүнгөн эмес. Ошол себептен павильондун ичи менен чектелип калган. Бирок актерлордун күчтүүлүгүнөн фильм көркүнө чыккан. Жаратылыштын кооздугуна айкалышып тартылганда, балки мындан да мыкты чыкмак. Фильмдин кыскача мазмунуна токтолсок. Жантай хан жигиттери менен Нарындын Соңкөл жайлоосуна жөнөп калат. Жолдон кыздардын сууга түшүп жатканына күбө болот. Баар кача бергенде бир гана кыз суу ичинде калат. Ошондо Жантайдын жигити Байеке жан талаша чуркаган кыздарга карабай суу ичинде калды. Акыл эстүү, ыймандуу жан көрүнөт. Жуучу түшө кетели деген. Ак мөөрдүн Болот аттуу ашыгы менен бекиткен сөзү бар эле. Андан ары Жантайдын мөөрдү сүйгөнү, Болоттон тартып алып үйлөнүшү, Жантай каза болгон соң артынан эле мөөрдүн Байеке колду болуп көз жумушу сүрөттөлөт. Мөөрдүн сөөгү тарыхта кеминге коюлган. Ак мөөрдү изилдөөчү Теңизбек Төлөмүшевдин айтымында Ак мөөр, Жантай, Болот үчөө тең 19-кылымда жашап өткөн инсандар. Тасмада Жантай 70-тен ашса, Ак мөөр 15-те болуп, ортодогу айырмачылык бир топ жашты түзгөн.
Бирок тарыхта Жантай хан кароосу күчкө толуп, акылы айга жетип турган маалында 53 жашта, Акмөр 15 жашта болгону айтылат. Жантай Карабек уулу 1794 жылы туулуп, 1868 жылы 74 жашында каза болгон. Ал Акмөр менен 20 жылга чукул жашаган. Акмөр 1869 жылы 35 жашында Жантайдын ашы өткөндөн кийин каза болуп, сөөгү Кемин районундагы Жол булак айылына коюлган. Акмөрдүн небересинин каты. Жантайдын көзү өтүп, ашка келгендерден аягы суюлганда, Акмөр өз өргөсүндө каза болгон дешет тарыхчылар. Уу берип өлтүрүштү деген маалыматтардын тарашына Мөөрдүн оору сыркоодон алыс жүрөп эле каза болгону түрткү болсо керек. Жантайдын Табарик, Туруке, Курма, Баалы, Сейилкан деген 5 аялы болгон. Баалы менен Сейилкан бир тууган эжесинде. Мөөр хандын 6 аялы болгон. Мөөрдүн Тун уулу Муңайтпастын баласы Жамалидин 1970 жылы чоң энеси тууралуу кат жазып кеткен айтылат. Ал Балыкчы шаарында жашап, 74 жашында каза болгон. Чоң энем 23 жашында Тун уулу менин атам Муңайтпасты төрөгөн. Андан кийин Калый деген кыз. Калыйдын көлдө күйөөгө берген. Токтаян кичине кезинде Токкожо деген кишинин колунда багылып жүргөн экен деп айтылат. Акмөрдүн Муңайтпасынан тараган бешөөбүз мен жалгыз эркек. Атам эл үркөп Кытайга барып келгенден кийин 1920 жылы 63 жашында кайтыш болгон деп жазат катында. Акмөр Болоттун тайэжеси. Манасчы Жаңыбай Кожеков турмуштагы Болот менен 1901 жылы жолугушкан. Ал учурда Болот 80ге чыгып, бир көзү сокур болуп калган экен. Ошол окуянын чоо жайын Манасчы мындайча сүрөттөп берген. Мөөр чоң өтүк Адыл дегендин кызы. Адыл менин таятам. Мени кичинемден таятам багып чоңойтту. Анын жылкычысы болгом. Жантай жигиттер менен Соңкөлгө келип, Мөөрдү көрүп калып ага жуучу түшкөн. Мөөр кетеринде мени атайын алдырып коштошкон. Кийин Кеминге барып, Жантай хандын колунан ат минип келгем. Başın tal menen, su degir jüröt mal menen, Mağargan bulut astынан ak kepter uçat özar menen, Macıraşıp ketembin asıl geç bolot jar menen, Argasızdan yaşayım buğun apsıygan Jantay çal menen. Kavarlaşkana bulut yaradağım, Kararmın jolun talıkbay, Emimen kettim kayır köşe sen жүрөсүң kamıkbay, Azapka düşkön köngülüm açılar beken çayıttay, Tomsurup kettim argam jok men bugün torgo düşkön balıktay. Akjal budan sutup, артыңдан аң издеп барармын. Алтайда кабар болбосоң ай, дегиң арманда эле болот өлдү де. Соңкөлдүн гана башы сал менен, содагер гана өтөт мал менен, Сол кулдап гана ыйлап баратам, солуган Жантай чал менен, солуган Жантай чал менен. Кең колдун гана башы сал менен, кербендер
гана өтөт мал менен. Кейіп бір ғана кетіп баратам, кемшейген жантай чал менен. Кемшейген жантай чал менен. Балдар, сілер ақ мөр поэмасы туралы түшүндүңөр го деп ойлойм. Эми үй тапшырмага көңүл бөлгүлө. Үй тапшырма балдар төмөндөгүдөй болот. Мына силер ак мөр 18 кылымдын кызы экендигин билдиңер. Эми силер 21 кылымдын кыздары кандай мүнөзү боюнча, келбети боюнча, тагдыры боюнча экөөнү салыштырып, анан мага үй тапшырмага жөнөтөсүңөр. Дагы бир сыйра кайталайм. Ак мөр 18 кылымдын кызы. Анын мүнөзү кандай, келбети кандай, тагдыры кандай болгон. Эми 21 кылымдын бүгүнкү күндүн ак мөрлөрү кандай болгон? Мүнөзү боюнча, келбети боюнча жана тагдыры боюнча салыштырып, анан мага жөнөткүлө. Анда эмесе сабак аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.